Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Азыркы абалда Кыргызстан коркунучта. Мындай билдирүү менен Биримдик партиясынын талапкери Улукбек Кочкоров интернет желесинен чыгып, элге кайрылды. Анын кайрылуусунда өзүнүн министрлик кызматынан кеткенин билбей, эл сыяктуу эле интернеттен укканын айтып, угармандарын таң калтырган. Ошондой эле бүгүн чет өлкөлүк башчылар, дипломатиялар Кыргызстанды тааныбай жатканына токтолгон. Эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдагы көйгөйлөр бүгүнкү күнгө келип кептелип калганын кабарлаган. Кыргызстан учурда кооптуу, экономика жагынан жарандар ыйлай турган акыбалда. Кымбатчылык күндөн күнгө асман чапчып, эртең эмне болот деген күмөндүү заман келе жатат. Мына ушуларды белгилеп Улукбек Кочкоров кейиген. Кебине караганда президенттик шайлоого аттанат. Жээнбековдор ырайымга кылмыш ишин ачкан эмес. Жемкорлордун жемин жегендер табакташ болот. Илгери аталарыбыз жеп жаткан жилигинен чыккан чүкөнү дароо өлчөп, балам ким менен табакташ деп калышар эле. Эгер таа конуп калса, хандар менен табакташ деп сүйлөшөр эле. Анын сыңары азыркы тапта өлкөбүз кичинекей өлкө болгондуктан кимдер ким менен табакташ экени заматта билсе болот. Маселен, Ырайым Матраимов бажы ишине киргенден баштап хандар менен табакташ болгон. Ошол эле эки дос Атамбаев, Жээнбековдор менен. Себеби Атамбаевдин убагында Ырайым менен даңкталган. Ал эми Жээнбековдордун мезгилинде иштен чыгып алып, каймана атынан кайткан эмес. Садыр Жапаров келери менен 2 миллиард сомду төгүп берем деди. Демек Сооронбай Жээнбеков Асылбек Жээнбековдорго ошол акчаларды өлкөгө төкпөй, чөнтөктөрүнө салып берип турганбы деген шек жаралып кетет. Жадаганда Жээнбековдордун убагында Ырайымга кылмыш иши ачылган да эмес. Тазабек Икрамов баласын Сооронбай деп ысым берген. Айтылуу айтчы сөзүн тактап айта албаган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Тазабек Икрамов кенже уулунун атын Сооронбай Жээнбековдун атынан койгон. Андай бала тоюна Жээнбековдор да катышып, төрүндө Асылбек Жээнбеков болгон. Ошентип Сооронбайдын өкөсү Асылбек кичинекей наристе Сооронбай Тазабековичке ак батасын берген. Кыргыздын ушундай салттуу санаасы эми сыртка чыга берет. Асылбек Жээнбековдун түшүнүгүндө өзү туулуп өскөн Каракулжа эли Жээнбековдордон башка эч кимди тааныбайт. Мындай өз эл жерин вакуумга байлагысы келгенин 2020 жылдын 5-октябрында өткөн шайлоодон байкаса болот. Анда бир дагы каракулжалыктар шайлоо участкаларында Биримдик партиясынан башкага добуш бербеген бюллетендөрү ачка чыккан. Берген жаштарды берген ысымыңызды мен өзүмө чексиз каршылык беребиз. Балдар өзүң берген ырыска, өзүң берген бакыт жаратканга турам. Тазабек кенеждин Сооронбай Тазабековичтин ошол кез тоюна бизге бөлүп насыбесин сапар тартып алып бердиң алакым ушу. Соорондун ден соолугун чың кыл, өмүрүн узун кыл алакым. Ыймандуу, өзүн жакшы көргөн жигиттердин болсун жараткан. Чоңоюп, чуркап дегенде, иштеп дегенде, үй бүлө түзүп каямалык кылам. Өзүн колдоп, коргоп сактап жардам берип, чоң үй бүлөнүн кожоюну болуп, көп уулдуу кызды болсун. Акырет күнгө чейин каямалык кылам, Сооронго ыймандуу урпактардан бер. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.